элдин байлыгы элге пайда алып келиш керек деген кайрылуумда. Биз баарыбыз эле билебиз, Кыргызстандын байлыгы, жери бул биздин байлык да, бул биздин жерибиз, карапайым эл деп айтып келебиз. Бирок терең ойлонсок, бул карапайым элге, жалпы элге эч кандай пайда деле алып келбейт экен да. Bunun пайдасын жеке инвесторлар, международный же дагы частный бизнесмендер, банктар, чиновниктер ошолор эле көрөт экен да пайдасын. Карапайым калк эч кандай пайда деле көрбөйт экен. Мындай эле гендерди карап көрсөз, кимдерге караштуу? Бүт эле чет элдик инвесторлор иштетет, же болбосо жергиликтүү чиновниктер башка ат менен жабынуу, же болбосо жана башка да. Эми мага көп адам кайрылат да. Менин жерим бар, мисалы үчүн гез кора турган жерим бар. Менин көмүр кеним бар, менин алтын кеним бар, менин жана башка кендерим бар. Бирок аны сатышым керек, инвестор таап бер деп көп адам кайрылат да. Канча десең 1,5 миллион, 2 миллион, 3 миллион доллар деп айтышат. Бирок ал кишиге аябай чоң акча, бирок кенди алып санаганда ал жерде 100 миллион доллар. Миллион долларга сатат ал, бирок аны алып иштеткен адам 100 миллион доллар иштейт. Бул албетте чет элдик инвесторлор да. Ал адамды да түшүнүшүбүз керек, анткени ал көп жыл көп акча коротуп ал жерде алат, бирок иштетейин деп келсе мамлекеттен колдоо жок. Мамлекет эми бутуна туруп келатат. Же болбосо элде да колдоо жок, же болбосо жеке банктар да колдобойт. Ошентип ал сатканга айла жок сатат. Эми биз эгер кыргыз эли акылдуу, аң сезимдүү коом болгонубузда, биз аны алып, элдик фонд ачып алып, биз өзүбүз иштетмекпиз. Ошол акча элдик фондко түшмөк. Эгер десеңиз 7 миллионду албай эле койгон, 4 миллион адам 100 сомдон чогултса, канча деген акча? 2-3 кенди алып биз иштете алабыз да. Моментально иштете алабыз. 100 сом бул эмне? Бул бир самсыдан отказ кылып койсок, биз ушундай фонд ача алабыз дагы, ушундай жерлерди алып өзүбүз иштете алабыз. Андан түшкөн эбегейсиз чоң акчалар бул элдик фондко түшмөк. Элдик фонд азыр 21-кылым телефондон эле башкарып койсок болот, телефондон эле көргөзүп койсок болот. Канча сом биздин счетто турат элдик фонддо. Анан биз через голосование добуш аркылуу чечсек болот, кайсы жака акча вложение кылабыз. Жеке бизнескеби, же болбосо дагы бир ишкерди колдойбузбу, ата мекендик өндүрүшкө салабызбы? Мисалы үчүн аларга салып беребиз, 50% прибыль биздики деп кайта элдик фондго түшө бермейт. Же билимге жумшамакпыз, больницага салмакпыз, жана башка көп нерсеге жумшамакпыз через голосование. 100 сомдон чогултсак, албетте биз азыр ал аң сезимге жете элекпиз. Мен айтсам азыр күлкүлүү болушу мүмкүн. Бирок биз келечекте ушуга барышыбыз керек да. 100 сомдон эле 4 миллион адам чогултуп, элдик фонд чогултуп, ошолорду кендерди алып өзүбүз иштетсек, бизге эбегейсиз акча түшөт да биздин фондко. Бир жерде селе алып кеттиби, биз өзүбүз камсызданатпыз. Бир жерге билим борбор ачыш керекпи, өзүбүз камсызданатпыз. Бирөөнө жардам керекпи, өзүбүз камсызданат. Жада калса биз банк ачсак болот, элдик банк ачып алсак болот, ошол акчадан эле. Ошондон прибыль түшөт. Элдик жана башка иштерди ачып алсак болот. Анткени элдин ресурсу аябай чоң, эл бириксе. Мисалы үчүн жеке банктар, жана башка компаниялар, международный компания, местный компания эмнеден байып атат? Ким аркылуу байып атат? Элдин ресурсу менен байып атат да. Биздин ресурс аябай чоң. Эгерде элдик фонд өзү банк ачып алса, элестеткиле, арзан пайыз менен. Элге эле берет, биздин өзүбүздүн клиент өзүбүз болмокпуз, кайта прибыль өзүбүзгө түшмөк. Ошондо биз Кыргызстандын көп нерсесин оңоп, биз өзүбүздүн азыркы абалыбызды оңоп салмакпыз. Эгерде биз ошол аң сезимге жеткенде гана кылабыз десек, бизде анда кеч калабыз да. Анда биз өзүбүздүн байлыгыбыз уже талкаланып, алынып, башка мамлекетке чыгып кетип калган болот. Ошондуктан мен ойлойм, бизге жаңыча кадамга, бир жаңы ойлонууга, мен ойлойм, кез келди го деп. Элдик фонд ачып, ушундай бир жаңы кадамдарды кылышыбыз керек. Жаңы методдорду кылышыбыз керек. Ошондо биз эл өзүбүздүн байлыгыбыздан өзүбүз пайда ала алабыз да. Өзүбүздүн абалыбызды өзүбүз оңой алабыз. Кээ бир адамдар чыгышы мүмкүн, бул акчаны алып качып кетип каласыңар, анан иштетип коесуңар. Азыр 21-кылым
Азыр телефондон эле көргөзүп койсоң болот, канча акча чогулуп атат, кайсы канчага кетип атат, канча прибыль ушул элдик фондко түшүп атат. Ушул 30 жылдын ичинде кыргыз элди канча деген мошенниктер алдады. Инвестиция кыл, мынча акча салсаң мынча чыгарып берем деп. 30 жылдын ичинде 1 миллиард деген акчаны алып чыгып кетип калды международный мошенниктер. Ошол акча элдик фондко чогулганда биз эмнени гана кылмак эмеспиз. Аябай чоң иштерди кылмакпыз да. Ошондуктан баарыңыздарга айтат элем, ойлонуп көрүңүздөр. Эгерде ушул идея жакса, ушул идеяны колдойм десеңиздер, бөлүшүп, комментарий жазып, лайк басып, жана бирге баштайбыз десек, жазыңыздар, чалыңыздар. Бунун баарын биз чогуу баштайбыз жакын арада. Кудайым буйруса. Аман болуңуздар. Биз жаңыча кадамдарды ташташыбыз керек.